Куда этого шефа нет, сразу беспредел начался. Прям как у нас в Киргизии, когда Бакиева скинули. Только у нас наоборот мясо пропало. Айнур, иди, иди. Қанша жыл болды жүргеніңізге? 32 жыл болды. Мына менің оқыған жерім, ушул мына Высшее театральное училище имени Шепкина деген. 3-ші турда купальниктен кирдик. Ушу Шепкинада чоң ушу студенттер тамак ичкен чоң столовый бар эле да. Ошонун ичине 200дөй киши чакырып той бергенбиз, үйлөнүп той. Анан действительно 20 жылдай мен киного тартылган жокмун, бирок Москвада болсо ошо уулубузга квартира алып бергенбиз. Уулубуз да уже мына үйлөнөйүн деп турат. Айнур айым башында айтып кал, ой, Айнур айым деп мына мен көнүп калыптырмын да. Айнур айым деп. Мен деле көнүп калдым. Уш жерлерин алып саласың да. Эмне деп. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн дагы бир кызыктуу инсандан маек алган турабыз. Ал ким десеңиздер, менин жанымда турган Кыргызстандын мыкты чыгаан инсаны, Россиянын жараны, өзүңүздөр билгендей, Жаңыл Асанбекова. Саламатсызбы же? Кандай денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Баатыры жакшы. Өзүңөр кандай? Москвада жаз келеби десек, мартта деле кыш экен, суук экен. Ичине сиз эми көнүп калдыңыз болуш керек бул жактын аба ырайына, шартына, Канча жыл болду жүргөнүңүзгө? 32 жыл болду. Ой, 32. Мен 31-ге чыксам, так, ошондо мен төрөлө электе келип 89 келдик. 88-89 жылдары келип калдык да. Эже, мынакей азыр кетип бараткан жерибиз сиздин балалык кезиңизди эске салса керек, Студенттик кездерди. Студенттик кездерди. Бул район Москвада метро Кузнецкий мост деп аталат. Ушул жерде окудук биз. Кыргыз студиясы ушу Шепкин атындагы жогорку окуу жайында. Бул Детский мир. Детский мир деген бул эң чоң атагы чыккан магазин болгон. Азыр жакында эле ремонт жасап, уже жаңыртып коюшту. Анан демек ушул метродон чыгып, мына окуу жайыбызга барчубуз. Камера менен алып көрсөтүп койсоңуз, оң жактагы Шепкин атындагы. Азыр ошол жанынан өтөбүз азыр. Кантип өтүп калдыңыз бул университетке сиз? Атайын Кыргызстандан келдиңиз беле, ушул жака тапшырам, ушул жерде окуйм, ушул жакта калам деген пландар болду беле? Жок, андай эмес. Негизи актриса болом деген мен кичинекей кезимден тилеген ошо тилеген максатым, кыялым болчу да. Анан бирок ошо кандай десем, ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет дегендей биякта калып калдыңыз. Жок, андай эмес. Мындай да, уш жерлерин алып саласың да. Эмне деп. Макул. Эмне деп сүйлөштүм, башым катып кетти. Сиз азыр орусча ойлонуп, кыргызча жооп берип атасыз да? Жок, азыр тиги мектепте окуп жүргөндө эле классыбыздагы баягы болгон мероприятие, болгон концерттин баарына катышчумун. Мен сиз өтчү эмес концерт. Анан артистка болом деп ушинтип жүрчүмүн. Анан ошо 1989 жылы ушу Шепкин атындагы ушу жогорку окуу жайына кабыл алуу болуп калды да. Анан мен өтөм деп такыр ойлогон жокмун. Бирок ойлодум, тапшырып көрөйүн депчи. Эми өтсөм өттүм, өтпөсөм деп. Анан Кыргызстан эмне анда чоң, бирок 4 эле область бар болчу. 4 областтан кыздар балдар келип анан тапшырышты, ошондо айтышты 10 бала 5 кыз алабыз деп. Анан Кыргызстан боюнча 5 кыз алса дедим, анда мен өтпөйм да деп эле. Анан Кудайдын буйругу экен. 5 эмес, бизде 7 кыз жагып, 7 кыз алышты. Анан 7 кыз 8 бала алып, ошон 15 бала өтүп, анан ошентип өтүп бияка келип калдык. Негизи бияктан мугалимдерибиз Кыргызстанга барып, экзамен бир 5-6 мугалим бар, анан ал жактагы артисттер, жанагы кыргыз эл артисттери, чоң актерлор, министерстводан жана ар кайсы иш кылып, маданият жагынан адамдар келип, анан ушу чоң экзамен, жана комиссия болуп, ошентип өтүп калдык. Мага ошол экзаменге өткөнүңүз кызык болуп атат да. Бул жактын талабы ошондо ошол учурда кандай эле?
кандай талап менен алчу эле? Кадимкидей 3 турдан өттүк. 3-чү турда купальникчен кириш керек болду. 3-чү турда купальникчен кирдик. Бирок ошол купальникчен. кадимкеле жана конкурс красоты сыяктуу баарыбызга тиги еще айтышты. Момундай жанагындай купальниктин түрү болот го. Чогумдай эмес, отдельный купальник кийгиле деп айтышкан да. Анан купальникти кийип алды, кыздар баарыбыз эшиктин оозунда турабыз. Анан ошондо где-то бир 30дай кыз калганда, баягы улам 1-чи тур, 2-чи тур, 3-чү тур анан бир 30 чактыдай кыз калды. Анан купальникти кийип алып, эшиктин алдында турабыз, кирбей турабыз да, уялып атабыз. Кантип киребиз деп монтип коюп турабыз. Анан бир убакта ошол убактагы ошо экзаменге жардам берип жүргөн бир эжеке, "Ай, кирбейсиңерби?" деп ушинтип анан монтип коюп турсак, "Ай, окууга өтөйүн деген оюңар барбы?" дейт. Анан "Ооба, десек, "Киргиле анда" деп туруп түртүрдү, түрткөндө эле баарыбыз дыбырап кирип кетишти. Мен эң аягында калдым, эң аягында минтип кирип анан минтип туруп калдым. Анан киргенден кийин баарыбыз турабыз деп коюп, анан мугалимдер болсо баары ары бирибизди монтип карап сүйлөшүп минтип анан мен четте турсам эле карап келе, мага келгенде эле монтип карап калышып эле анан сүйлөп эле минтип калышты. Дедим, мен бир кемчилигим бар го, мен мага келгенде эле ушинтип атат, же толук, же кандайдыр бир иш кылып толук деп атат, же эмне деп атат деп эле ушинтип. Анан аябай ошентип кийин өткөндөн кийин айтып беришпеди, көрсөм мен тиги денем өтө ак экен да. Анан баарыныкы эле нормальный келип эле караса, мен там менен апа-апакай тамдын жанында там менен там болуп турасың дейт да. Анан ошого таң калышыптыр да, ушунча ак экен денеси деп. Аны кийин айтып беришпеди. Күл. Анан ошо Кыргызстандагы ошо мугалимдер айтат, деп там менен там болуп турасың деп коет. Эми ошол Советтер Союзу учурунда ошондой болчу экен да, демек купальникчен актрисалык, актёрдукка өтүш үчүн азыр деле экзаменде болуш керек. Денесин да карайт да, денелерин да карайт, бардык жагынан төп келиш керек дегендей. Ал купальникчен кирип эле минтип туруп койсоң жакшы да. 3 түрлүү музыка коюп, ошо чыгып алып бири-бирден чыгарды. Анан бир музыканы коюп коюп, сулукту да текшерип. Өлө бийлеп атсаң, сразу башка музыкага алмаштырып коет. Сразу ошого өтүп кетишиң керек. Кээ болсо бир музыка деп башка музыка чыкса эле баягы эле бийлеп коюп тургандар да болду да. Сулукту да текшерип ошондой кылышты заодно. Бирок сиз окууну бүткөнүңүз менен бир канча 20 жылдайбы тасмаларга тартылбай жүргөн экенсиз да? Ооба, негизи эмне болду? Ошо 93-жылы окууну бүткөндөн кийин бул Шепкинада дагы 2 жылдык режиссер педагогтун окуусу бар да, как аспирантура сыяктуу. Мен ошого окуйм деп калдым да. 1 жыл окудум. Как раз ошон Алтай студиясы менен окуп, анан уулубуз төрөлүп калды, ошо менен окуум калып кетти да. Так мен 1 жыл окугам, ошондон кийин анан действительно 20 жылдай мен киного тартылган жокмун, бирок концерттерге катышып жүрдүм. Анткени биякта көп ошо 15 союздук республика тез чогулуп концерттерди берип турат эле. Анан ал убакта мен посольстводон деле эч кимди тааныбайт элем. Диаспора деле ошол кезде жаңы ушу пайда болуп келаткан кез болуш керек. Анан мага өзүм эле телефон чалып чакырышат эле да. Анан мен кыргыз кийимимди алып, комузумду алып эле барып эле анан кыргыз элинин атынан деп эле ырдап эле ошентип жүрчүмүн. Көп ошо диплом, грамоталарым бар да. Өзүмчө эле кыргыз элин таанытып, ошондой көп эмелерге катышып жүрдүм. Эң алгачкылардан турбайсызбы анда? Азыр болсо, азыр эми ырчылар аябай көп, жакшы, ушу көп иш-чаралар өтүп атат кыргыздардыкы. Анан азыр көбүнчө конок болуп барам. Көбүнчө тиги иш-чараларга жюри болуп отурам деген сыяктуу. Мына менин окуган жерим, ушул мына Высшее театральное училище имени Шепкина деген. Кирсек болобу ичине? Же киргизбейби? Киргизбейт экен, азыр мурункудай эмес, охранага отургузуп коюптур. Быйыл ушул Шепкинага кыргыздарды алып окутабыз деп атышыптыр. Ал биздин убакта стипендия, обычный эле стипендия 40 сом болчу. 40 сом. Ошо 40 сом аябай чоң акча болчу.
Ага 2 сом кошсоң, студенческий билет алып Кыргызстанга учуп кетчүбүз. 42 сом студенческий билет болчу самолетко. Андан тышкары бекер тамак берчү. Жаткан жериңиздер бекер. Жаткан жерибиз бекер, общежитиябыз бар. Жатаканабыз ошол Тверская, Ямская деген көчөдө да. Ошол бияктан тана пис болгондо чуркаган бойдон сумга кирип кетчүбүз. Ушунда эле турбайбы сум, Уш чоң ушу сум деген магазин ушул. Киного тартылып бүттүм деп калдыңыз. Кайсыл киного тартылдыңыз? ОРТ каналына, ушу 1-каналга Московская мыльная опера деген кино ушу 3 жылдан бери тартылып аткан. Сериал, ушу 16 серия. Ошону тартып бүтүп, Кудай буйрса жакында чыгат. Аз эми бул жер Большой театр жүр ушул жакты да көрө кетели. Биз ушу прям Москванын прям борборунда окудук. Бардык музейлер, мындан ары басканда уже Кызыл Аянт жакын. Базы өрип кичине чарчадыңыз окшойт, анда маекте отуруп улантсак, Айнур айым башында айтып кал, ой, Айнур айым деп, мына мен көнүп калыптырмын да, Айнур айым деп. Мен деле көнүп калдым. Көчөдө кетип баратканда деле кыргыздар көп да бияктан. Айнур Кандайсыз Айнур эже деп ушинтип коюп өтүп кетишет. Жакшы деп кой мени. Ошо сизди Айнур аты менен тааныткан багы Кухня телесериалы болду окшойт да, комедиялыкчы. Анан айтсаңыз ушул телесериалга кантип тартылып калдыңыз? Негизи баягы актерский кесипте деле, бул актердук кесипте буйруктан орусча айтканда баягы от везения зависит деп коет экен да. Мисалы үчүн мен ушу 20 жыл ичинде көп эле Мосфильмде көп эле мындай чакырыктар болгон да. Анан мен жок болуп баягы жайында каникул башталганда балдарды алып ысык көлгө кетет элек. Ошол убактарда чакырып калышып, ушундай болуп эле баягы жолукпай жүрдүм да. Анан Кухня сериалында болсо ошо ушу бизден кийинки бүткөн мен сиңдим болуп, сиңдим десем болот, фамилиябыз бир Айшат Асанбекова деген окуу бүткөн ушундай актриса керек экен, сизге аябай туура келет экен деп ошентип айтып калды. Резюме жиберейли, сүрөттөрүңүздү жиберейли деп. Мейли деп анан бир 3-4 сүрөттү таап, анан резюмени жибербейдик. Анан ошол кезде эч ким ойлогон жок. Ушундай ушул Кухня сериалы ушундай белгилүү болуп, элге жагып ушундай болуп кетет деп эч ким ойлогон жок. Анан азыр ошол 4 сүрөтүм интернетте жүрөт да. Ал баягы Кухня аябай таанымал болуп кеткенде сүрөттөрүм баары кетиптир ошо менен. Турмушка да ушул жактан чыктыңыз да. Ооба. Кантип байке менен таанышып калдыңыз? Москвада таанышtыңызбы же Кыргызстандан эле таанышып элеңиз? Жок, ушу Москвадан тааныштык. Ушу Москвада биз окуп келген кезде, окууга өтүп келген кезде, ал кезде баягы Союзнобагы Москвага только окууга келишчү. Техникумдарга өткөн кыргыздар бар эле. Мытишиде ушу Московский лесотехнический университет бар. Ошол жерде да кыргыздар көп окучу да. Анан ошо биз келген кезде ошодо 40 бала келиптир Кыргызстандан. 40 жигит. Ошо 1-2 кыз бар болчу. Анан ошолорго бизди конокко чакырышып, Шепкинада окугандар барып ошол. Анан ошол жактан таанышканбыз да. Анан мен жолдошум деле өзү Кыргызстанда, мен Дархандан болсом, ал Жетөгүздөн. Кыргызстандан бирок бирибизди көргөн эмеспиз да, анан бияктан таанышып калдык. Ошентип анан окууну бүтүп аткан жылы үйлөнүп калдык. Ошондо канча 5 жыл сүйлөшүп жүрдүңүздөрбү? Канча жылдык окуу эле? Биз 4 жыл окудук. Ал болсо 88 келген. Алардыкы 5 жылдык болчу да. Анан 4 жыл сүйлөштүк ошо. Биринчи курста эле тааныштык, анан ошо 4-тү бүтүп атканда үйлөндүк да биз. Анан чоң той бердик. Жолдошум өзү аябай эмгекчил бала жигит эле. Азыр деле эмгекчил. Ошол студент кезде эле 1-2 жумушта иштечү. Анан ошол кезде эле акырындан бизнес баштап ушинтип жүргөн. Анан ушу Шепкинада чоң ушу баягы студенттер тамак ичкен чоң столовый бар эле да. Ошонун ичине 200дөй киши чакырып той бергенбиз, үйлөнүп той.
ал кезде кафе деген жок болчу да, көбүнчө столовой деп койчу го. көбүрөөк кишип атат да. Анан Кыргызстандан ата-энелерибиз келди, алар учуп келип, анан ошо Шепкинада болсо жалаң ар түрдүү улуттар окучу да. Тажиктер окучу, калмактар, корейстер, удмурт, чуваш, анан түркмөндөр окучу. Анан ошентип студенттер, мугалимдер, анан талайдын чогуу окуган курсташтары, мугалимдери болуп чыгылып, 250 адам болду го чыгылып, ушундай той берилген да. Жаңылайым, ушул 30 жылдан бери Москвада жашап, ушул жакта турукташып калган экенсиз да. Анан ушул жылдар аралыгында материалдык байлык топтой алдыңыздарбы өзүңүздөргө? Азыр кайсыл жерде турасыз, Орусиянын, Москванын? Подмосковьеда, Московский областтан ошо жер алып үй салганбыз. Анан Москвада болсо ошо уулубузга квартира алып бергенбиз. Уулубуз да уже мына үйлөнөйүн деп турат. Анан жаш өткөн сайын туулган жерди сагынасың, туулган жерге барып жашагың келет. Жолдошум экөөбүз ошо Кудай буйрса балдарыбызды үйлөнтүп коюп, Кыргызстаныбызга жылалы деген оюбуз бар. Именно ошо 7-күз айылына барып жашайбыз деген оюбуз бар. Ошол сиздин уулуңуз, кызыңыз сиздин жолуңузду жолдойм дешеби? Же алар такыр башка кесип менен алектенишеби? Булар менин балдарым дайыма мен менен сыймыктанышат. Мен баягы колдошот мени. Уулум дагы баары бир искусствонун адамы десем болот, архитектор. Ушу Москвадагы бир жакшы эң чоң мындай архитектурный компанияда ушу архитектор болуп эмгектенет. Аты Темирлан, ошо 26 жашка чыкты. Ошо үйлөнөйүн деп турат. Кызым болсо Жасмина, ошо 21 жашта. Өзү ал деле ойлойм, чыгармачылык баягында алда искусствонун адамы деп ойлойм, анткени ал өзү визажист, стилист дегендей ошо салондо иштейт. Көп убактарда мени колдоп, ар кандай иш-чараларга бара турган болуп калсам, боёп, кийинтип туруп, коздоп, суулап туруп жиберет да кызым. Жолдошуңуз? Жолдошум болсо ал да мени менен сыймыктанат. Өзү чакан бизнеси бар, ошо менен эмгектенет. Ошол бизди багып келатат. Орусиянын жарандыгын алганыңыздарга канча жыл болду? Үй бүлөңүздөр менен алдыңыздар да, Оңой болдубу жарандык алыш сиздерге? Жок, биздики оңой эле алдык. Ошол кезде Кыргызстан, Белоруссия ошо Казакстанга болуш керек. Оңой жол менен алынганга ушундай келишим түзүлгөн Кыргызстан менен Россияда. Анан ошол кезде көп кыргыздар алышты да. Анан биз да ошол убакка туш келип, это где-то 2004-2005 ошол убакта алып калдык да. Анан үстүнө уже мектептерде балдардан сурап гражданство керек деп айтып башташкандан анан алдык. А так биз аны деле ойлобой жүрө бергенбиз да. Кандай жеңилдиктер бар бул жакта ошол жарандык алгандарга? Азыр жок жеңилдик. Азыр үй бүлөң эгерде күйөөсү гражданин болсо, аял алса болот. Эгер ата-энеси гражданин болсо, балдар алса болот. Эси баласы гражданин болсо, ата-энеси алса болот. Ушундай тууган через туугандар аркылуу. Анан дагы бир жолу бар экен. Азыр мен өткөндө ошо билдим да. Мугалимдер, врач болуп иштегендер, дагы кайсы ушундай кесиптерде иштегендерге берет экен гражданство, эгерде официально иштесең. Мен ошолорду недавно узнала. Сизди көбүнчө багы тасмаларда кызматчынын же болбосо бирөөнүн жубайы катары көрүп калабыз да. Качан башкы ролдон көрөбүз сизди? Эми
мен ойлойм, мен өзүм баягындай көп ролдорум алдыда деп ойлойм. Ошо башкы роль дегендей. Ушу кухня сериалынан кийин 20 чакты тасмага тартылдым. Баарында ошо ар кайсы улуттарды ойнодум, ар кайсы жумушта иштеген аялдарды ойнодум. Анан өзүмдүн ар бир эле актриса, актерлордун баягы кыялында болуш керек. Анан мен да ошо тамашалап айтып калам, Джеки Чан менен киного тартылам депчи, десем ба. Анан мен өзү комедийный актриса болгондойм, комедия аябай жагат. Анан жана Жерар Депардье деген французский актер, ошол да аябай жагат. Ошол киши менен да тартылгым келет да аябайчы. Анан мечтайт не вредно дегендей болуп. Анан кыялданасыз ошо Джеки Чан. Анан Тимур Бекмамбетов деген бир кыйын ошо режиссерубуз бар го. Ошонун кинолоруна тартылгым келет. Ошондой эле Кыргызстанга барып дагы Кыргызстанда да бир эң жакшы бир кинодо эң жакшы бир роль жараткым келет. Азырынча эми Кыргызстанга эч ким чакыра элек. Мен ойлойм, бардык алдыда. Кудай буйруп аманчылык болсо, бардыгына жетишебиз деп ойлойм. Эми Кыргызстанга чакыра элек деп атпайсызбы? Кыргызстандыктар сиздин гонорарыңызды балким көтөрө албай атса керек да. Анан бул жакта гонорар кымбат. Кыргызстанда арзан. Албетте, эми биякты Москва менен Бишкектин айырмасы чоң болуш керек, ал гонорар жагынан да. Мен ушуну айтып кетейин дегем. Эгерде жакшы сценарий, жакшы кино болсо, жакшы роль болсо мен үчүн, мен бекер деле тартылып бермекмин. Куса болгон учурлар болду эле ушундай Кыргызстанга куса болуп, сагынып бир учурда Албетте болот да. Кетип болот. келген учурлар. Эми кетип калгым келген учур болгон жок. Анткени бир жагынан алганда мындай да, Кыргызстан деген биздин төрөлүп өскөн жерибиз. Анан мынтип ойлосом, мен 21 жашымда Москвага келдим. Анан азыр мен уже 50дөн аштым. Ошондо мен жашым көпчүлүгүн мен биякта жашап калдым да, 30 жылдан ашык мен биякта жашап. Анан Москвичка болуп калдым дегенсизби? Москвичка болуп калдым деп айта албайм, бирок Москва мен сүйгөн шаарым. Анткени ушул Москвага келип, мен өзүм кесибим, сүйгөн кесибиме жеттим. Ошо сүйгөн кесибим менен эмгектенип атам. Ушул жактан турмушка чыктым, ушул жактан бала бакыралуу болдум, өнүгүп өстүм дегендей. Ошон үчүн мен өзүмдү эки родинам бар деп ойлойм. Кыргызстанда мен родинам төрөлүп өскөн. Анан ушул жакта жашап жаткан ушу Москва, Россиядагы экинчи родинам деп ойлойм да. Рахмат эже, буйруса эми жакшылыктар алдыда экен. Уул үйлөп, кыз берип, ошол жакшылыктарга да чогуу күбө болуп, бизге кызмат кылып. Кудай буйруса, өзүң тамада болуп бер анда, баламдын тоюнда. Буйруса. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен жагымдуу маек курган актриса Жаңыл Асанбекова болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин каналга катталууну жана лайк басууну унутпаңыздар. Эгер Москвада сиздин жакшылыгыңызды алып барган инсан керек болсо, мага байланышыңыздар.